Adamlar iki türge bölünөт. Bирөөлөр бей пайда нерсе менен малдай эле жүрөп, эртең менен турат, аяк бияк кетет, жүрөп. А башка бирлер пландай турматты бир тууган. Жашоодо план, максат болуш керек. Башында ниет туруш керек. Мен кандай күнгө барам, эмнеге барам, кандай кылам деп ниет түзүп, ошого план болуш керек. Максат эмне деген болуш керек. Адамдар тургандай туруп, отургандай отуруп жүрө берген болбойт. Бир адамдар кой багат, эмне эшмай кой багып бактылуу болуп кетиптир депчи. Жөн эле кой багып алат да, кой баккана буга болсо туура келбейт мисалы үчүн да. Демек максаты жок деген сөз. Максаты жок адамдар эч качан бактылуу боло албай турматты бир тууган. Ошон үчүн ойлонуш керек. Эмнеге салахият бар, эмнеге истидат бар деген сөз. Мисалы үчүн уматты бир тууганым мечит салган сообиш, бирок бардыгыбыз мечит сала албайбыз да. Чынбы? Бардыгы сала албайт мечит. Сала турган адамдар бар. Аларга насип болгон. Залика фазлуллах юатихи ман яша. Бул Кудайдын фазилет кимге кааласа берет. Бардыгыбыз Кур'ан окугубуз керек, бирок кулжутуп окуган барыбыз колунан келбейт турматты бир тууган.